Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 26 уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Табылды баатыр чалгалмак кийин келип калса, абакем куда болсо силерди күтүп жатканмын деп көрсөтөйүн, белги болуп калсын деп тамганы ташка басты. Күчүмдү көрсүн деп ташты жара чапты. Эл жарга 50 киши кошуп берип, жылкыны барсконду ашырып айдатып жиберди. 35 кишисин Алтыбайды баш кылып, чалгалмакты 7 күнү тосуп жатканмын деп кошунду этекке коюп, өзү кароол карап тоодо жүрөт. Кароол карап жүрүп, эрмек менен Табылды минти ырдашат. Устадан белги дат калсын, молдодон китеп кат калсын. Атым өчпөй артымда, жаш Табылды ат калсын. Тосоор тамга белимди, көргөн кыргыз шаттансын. Тоорулган эрдик кылган деп, тоо кыргызы мактансын. Өрнөк болсун эрлерге, өзүмдөй элим сактасын. Бул арада 3 күн өтүп калды. Күн ачылып, жаан басылып, ал эшикке чыгып, эки жактан кабар угуп, бүркүт тайгандуулар аңдын изин кууп калган кезде чалгалмакка кабар кылды. Кароо карагай коңурдагы коодон кабар алсак, каңгырап коон калыптыр, калың кара жылкың жок дешти. Бул кабарды угуп, чалгалмактын эсине түштү. Мен Табылдынын жылкысын алганда калың кар жаадырып, калкымды көчкүгө алдырбады беле. Бул жаандагы укмуштуу жаан болду. Көрсө Табылдынын жааны турбайбы деп калкына кабар салды. Карабоз атын минип 300 киши алып шашылып жөнөп калды. Ат оозун жыйбай келе жатып, көлдүн кулак деген жеринен көп жылкынын жүзүн көрүп, дүрбү салса, алыс жерден эрбең деген караан көрүнөт. Табылды караандын катуулап келе жатканын көрүп Алтыбайга келип, кайкыда көп киши катуулап келе жатат. Чалгалмак таңга барып, моюнуна камчы салып, калп эмес чындап жалынып, жылкы алган менин айыбым, атымды тартайын, жылкыңа жылкы кошпойун, сөзгө келиңиз ага деп жуучу кылып жиберген Кудай назар абамды сура. Амандыгын айтса, кызым бербесин сурап, мени кызмат кылууга даяр деп, бербесең кол салышабыз деген. Табылды ошентип Алтыбайды аткарып, жолдошторун ирдетип, жол четине башкарып, калың чаңга көз салып байкап турду. Алтыбай Табылды айткандай барып, кебин салганда чалгалмак, атаңды жуучу жиберип, арачы болуп барасың. Жообун бергенче жылкымды тийип алыпсың. Кыз турмак кыпын бербейм, таяки жийин болбойм. Элимдин өчүн найза менен малып, каксеңден айланайын. Чалгалмак ушинтип айтып, найза менен бек коюп жөнөп калат. Табылды аны көрүп, атын атып, жөө коюн ойлоп, алма башка ок коюп, милтесине чок коюп, жакын келишин күтүп, жабытта жатты. Чалгалмак Табылды жаткан жерге жакындап келгенде, карабоз аттын көзү эгер кокус чөгүп тийсе, омуроо көөдөндүн төшү, ооз омуртка тушу деп мээлеп тартып жиберди. Аты сулап чалгалмак оодарылып кулап түштү. Артындагы калмактар кайра тартып качып жөнөштү. Чалгалмак сыр бараңына таянып ордон туруп, чоң кара таштан барып жай алып, мылтыгына ок коюп, Табылды тарапка сунуп, эки колу калчылдап, элесин көрсөм атам деп ташка боюн жашырып турду. Табылды арча торго минип, чалгалмакты табайын дегенде, чалгалмак атын атып, жалгызды ала жатайын деп, сыр бараң менен бир атканда жазатайып, огу алыс кетет. Кайра дүрмө салганча Табылды жетип келип, этегинен сүйрөп, алдырмага салып, алыска алып барып, эсин оодарды. Айткан сөзүн укпастан жүрөгү шамшар малды. Чалгалмак ошентип Табылдынын колунан ажал тапты. Жолдошторуна үн салып, кошуна алып барды. Кайкыдан дүрбү салышса, калмактар кайра тартпаптыр. Табылды жолдоштору менен ал күнү конуп калып, Алтыбайды калмактары өлтүрүп кеткенин көрүп, өлүгүн алып келип, тамганын кашатына көмдүрүп жаткан учурда эл жары келип калды.
Табылды менен элдияр кеңешип, калмактардын артынан баралы. Тынч жатса жакшы сүйлөшөлү, качып калса, урушса аны көрөлү дешип, жолдошторуна силер биздин аркабыздан келе бергиле деп экөө женеп кетишти. Кароолдон дүрбү салып карашып, чал көйөдөнүн белинен ашып жүргөн элди чоң таштын оозу чокуда чогулушкан колду көрүштү. Берендир колду көздөй жөнөп, бет алышып салгылашышат. Кайраттуу жоодон качпас калмак баатырлары көгөй менен жамгырчыны баш кылып сулатышты. 60 үйлүү калмакты чогултуп, Кудайназардын жайын сурашты. Кең сууга барып, Торкубектин элимди бөөдө өлтүрбөй аман алып калам деп, эки кызды жанына алып, жол чалып кеткен дайын укту. Торкуну тапкыла деп кабарга киши жиберишти. Торкубек кабарды угуп, жоосунбай жетип барды. Атынан түшүп, колун сунуп учурашып, элинин каны өлүп, Табылдыдан коркуп, тополоң түшүп, текеске качып жатканын элин токтотуп коюп, жолун тосуп, тартууга башын бергени чыкканын айтты. Торкубектин сөзүн угуп, Табылдынын көңүлү жай болуп, элин кырбай турганын айтып, эл үчүн башын тарткан үчүн калган айылды Торкуга берип, кыргыз калмак кыз алышып, беришип, ынтымактуу калп бололу деп Кудайназарды сурап, кең нарын көздөй көчүүнү сунуштады. Табылды баатыр бул сөздү айтып, тайэжеси Торкубектин көңүлүн ыраазы кылып коюп аттанып, чал көйөдөнүн белине чыгып барып, калмактардын ар тарабын чалып карап турду. Табылдынын 35 жолдошу келип, ара жерди топтошуп, адам жатпай токтошуп жатканын көрдү. Ким экен деп жолдон дүрбү салып, жолдошторун таанып, жолго түшүп барып, баш аягы жыйналып, чал калмактын айылына барып, Кудайназардан кабар алса, 5 жолдошу менен Кудайназарды калмактар өлтүрүп кетишиптир. Булардын сөөгүн нарынга алып кетем деп жүктөтүп алып, 60 үйлүү калмакты көчүрүп алып, кең нарынды көздөй эли журттун жыйнап, мүлдө калайка Кудайназар Алтыбайга аш болсун, Токтубектин тою болсун деп чоң той берди. Сан карабоз жылкыны калмактан өлгөн Катагандын катын баласына бөлүп берип, Торкубекти элдерге алып берип, 60 үйлүү калмакты элине кошуп, эл кылып алды. Ошентип башы кызылгыя, санташ, аягы бетегелүү кой ташты жердеп, калың кыргыз Катаган элин ээлеп жатып калган экен. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган руханий өзөк долбоорунан Эр Табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Актан Тыныбековдун вариантында Эр Табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.